Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-жылдын 18 декабрындагы номер 369 буйругу менен улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндөгү жарлыгы чыккан. Бул жарлыктын негизги максаты нарктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандыруу, кубаттуу, бакубат жаркын мамлекетти түзүү. Уңгу жол дүйнөлүк деңгээлдеги бийиктикке умтулган көөнү улуттук демдин өзөктүү жолу. Кыргызстандын, анын ичинде жаңы кыргыз журтунун идеологиялык башкы таянычы катары карасак болот. Доор алмашкан сайын улуттук баалуулуктарга болгон көз караштар өзгөрүп келет. Айрыкча ааламдашуу заманында интернет доорундагы бир коомдук башкаруудан экинчи коомдук жолго түшүп, башка күчтүү коомдордун маданиятына жетеленип, өзгөчөлүгүбүздү жоготуп баратабыз. Мына ушулардын негизинде мамлекетибизди дүйнөлүк бийиктикке көтөрүп, түпкү уңгубузду чыңдоо үчүн улуттун уңгу жолун доор талабына ылайык кайра жаратуу муктаждыгы келип чыгып, улуттук таалим-тарбияга, мамлекеттин кичи модели катары эсептелген үй-бүлөгө, билим берүүгө, окутуунун жаңы ыкмаларына басым жасалууда. Кылымдар кыйрын-кырча басып келаткан 40 уруу кыргыз журту менен бир мезгилде үзөңгүлөш чыккан Эчен деген элдер бүгүн дүйнөнүн этно-саясий айдыңында калбааты түгүл кабары жок. Кыргыз эли жеке өзүнө таандык тарыхый тагдыры бар. Миңдеген жылдар бою мамлекеттүүлүгүн, тилин, салтын жоготпой сактап келген, дүйнөлүк коомчулукка таанылган кайталангыс журт. Улутубуздун улуттугун сактаган эң негизги баалуулугубуз энени сүтү менен келген эне тили, бешик ыры, ата кеби, нарктуу санжыралары, улуттук буюмдары, кол өнөрчүлүгү, улуттук музыкалык аспаптары менен укумдан тукумга, атадан балага сакталып өтүп келген. Ар бир элдин эне тили, салт санаа, үрп адаты дарактын көркүн ачкан мөмөлөр сыяктуу. Эгер улуттук баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды калыптандыра албасак, жемиш бербеген дарак сыяктуу абалга айланабыз. Андыктан ар бир мен кыргызмын деген атуулдар эне сүтү менен өткөн тилин, ата-бабалардын үрп адат каада салтын, улуттук оюндарын кийинки муунга өткөрүп берүүсү керек. Үй-бүлөдөгү ата-эненин орду, улуу менен кичүүгө сый мамиле кылуу, дастаркон маданияты, сүйлөшүү, жүрүм-турум адеби, кыз баланы тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр, уул баланы чыныгы мырзалык сапаттарга тарбиялоо сыяктуу иш-аракеттерди жайылтсак, өз натыйжасын бербей койбойт. Мында чоң ата, чоң эне, тай эне, ага эжелердин катышуусу менен өз турмуш тажрыйбасында колдонуп келген мыкты жүрүм-туруму билген өнөрлөрү менен бөлүшүү, балдарды турмушка даярдоо максатында ишке ашырсак болот. Мисалы, кыргыздын улуттук боз үйдү билгенибиз менен аны кантип тигүү керектигин, жасалгаларын жасоо, ички буюмдарын туура жайгаштырууну баарыбыз эле биле бербейбиз. Дастарконго баары отурган соң ата-эне ооз тийип, жеп баштамайын тамакка сол кол салбоо керектигин, жеп ата кылмайынча туруп кетпөө сыяктуу үй-бүлө эрежелери бүгүн унутта калып, сакталбай калгандыгы өтө өкүнүчтүү. Анткени бул тарбия келечек муундар үчүн улууну урматтоо, ата-энени сыйлоо сапаттарын калыптандырып, үй-бүлөдөгү ынтымактын сакталышынын бирден бир өлгөсү. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, адамдарга кылган эң чоң жакшылыгың үйүңдөн адам болор баланы тарбиялоо деп айтып кеткендей, чындыгында үй-бүлөдө терең тарбия алган муун сөзсүз түрдө улутубузга дем болуп, уңгу жолубузду улантып кетери шексиз. Каада салтты чамбаган, үрп адатын танбаган, бөтөн элге дилин берип тилин бузбаган кыргыз акыркы мезгилде ааламдашуунун айлампасына кирип бараткандай. Андыктан президентибиздин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндөгү жарлыгы кыргыз наркын адаштырбай сактап, улутубуздун улуттук уюткусун уютуп, улуу уңгу жолубузду улаганга жол ачсын. Улуттук дем менен улуттук жигерди айкалыштырып, нарктуу дөөлөт менен орушон баалуулуктарды жараталы.